Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги тарабынан регионалдык жайыт жааматтарынын туруктуулугу адап долбоорунун алкагында Бали программасы боюнча гранттык конкурс ишке ашып келет. Балыкчы шаарында бул боюнча айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө окутуулар жүргүзүлдү. Анда долбоордун талабы менен түзүлгөн топтор айыл чарба тармагындагы бизнестерин алып кетүүдөгү бир катар маселелерин айтып, чечүү жолдору каралды. Бул окуулар катышуучуларды айыл чарба тармагында ишкердик жүргүзүүнү, финансылык сабаттуулукту жана бизнес пландоонун негиздерин үйрөтүүгө шарт түзөт. 30 гектардын биздин эң көйгөйү бул деген сууну чыгаруу, ошого деген магистральды куруп берүү, ошого эле капельный орошение суу менен тамчылатып ар бир бул бакты сугарууну дагы эң негизгиси көйгөйлөр болуп атат да. Ошого деген бул долбоор, бул Бали галс долбоорлору бизге ошого деген мүмкүнчүлүк түзүп, анан ошого деген каржылап берип атканына чоң өбөлгө түзүп атат да. Балыкчы Токой чарбасына караштуу мамлекеттик коруктта турган жерлерди ижарага алып бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Иштеп атканыбыздын себеби бүгүнкү күндө дагы мамлекеттик турган жерлерди өздөштүрүүгө, өркүндөтүүгө, адап долбоорунун негизинде дагы кошумча жардам көрсөтүүгө келип атат. Бүгүн чоң сабактар өткөрүлүп жатат. Кудай буюрса, ушул долбоордун негизинде биз өзүбүздүн муктаждыктарыбызды анча-мынча болсо чечип алууга мүмкүнчүлүк берип атат. Айта кетсек, регионалдык жайыт жааматтарынын туруктуулугу адап долбоору эл аралык айыл чарбаны өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган климаттын өзгөрүүсүнө адаптациялануу жана жайыттарды туруктуу башкаруу максатындагы демилге. Долбоор жайыттарды сактоо, токойлорду калыбына келтирүү жана айыл чарбасындагы туруктуулукту жогорулатуу аркылуу региондордун жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Программага катышуу үчүн ондон кем эмес кишиден турган кооператив түзүү, грант алуу үчүн кооперативтерге 20% өздүк салым кошуу өңдүү талаптар коюлган. Бул долбоорлор аркылуу катышуучулар өз аянттарын жакшыртып, экологиялык жана экономикалык пайда ала алышат. Ушу токой пайдалануучуларга окутуу жүргүздүк. Токой пайдалануучулар бул Бали методу менен өзлөрүнүн бизнесин, кичинекей бизнестерин татыктуу жүргүзүүгө усулдук консультациялык билим ала алышат. Долбоорго төп келүү шарттары бар. Биздин долбоордун ал жерде бул токой пайдалануучулар сөзсүз түрдө 10 кишиден кем эмес болуп биригиш керек. Алардын 30дан кем эмес гектар аянты иштеткен аянты болуш керек. Жана алардын 30%дан кем эмес аял заты, 30%дан кем эмеси 35 жашка чейинки жаштар болуусу кажет. Программа өлкө боюнча айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн 280ден ашуун тобун окутат жана алардын эң мыкты долбоорлорун ишке ашыруу үчүн $10,000 чейин гранттарды берет. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Ысык көл жаңылыктары.